Анан алам сырын ачып берди. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер пир туткан, сыйынган, чокунган, мүмкүн мындайбы диндер ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Капа болбоңуздар ушуга. Биринчи класстын баласы сенин деңгээлиң эмес да. Бүгүн биз ушу атанын, ааламды мындай түшүнүп атсак, ошол кезде адамзат караңгы болгон. Мына 20-чы кылымда араң сабатсыздык жоюлуп атса. Кээ бир жерлерде. Анан 570-жылы 15 кылым мурун адам сабатсыз болгон, караңгы болгон. Өткөндө бирөөлөр айтат. Пайгамбарыбыз деген галошун чечип дейт. Анан алло, ушундай мындай телефондой көрсөтүп дейт. Кийин ушундай эле кабар жетип калат. Жок, ал кезде галош да болбогон. Міне Кытай производство кылды эле 570-жылы. Көрдүңүзбү? Галош болбогон. Ошо чарык болду дегени жанагы кыргызда эмнегече макал бар го. Коёндун териси 1 жылдык чарык болуп чыдап бериптир деп бутка эптеп урошкон. Мисалга, мына ошентип отуруп, ошол кездеги эволюциянын деңгээлине жарактуу. Анан кыргыз адамзат үчүн ааламдан дин берген жок, илим берди. Анткени азыр динге адам кирбейт. Илим, ааламдык дастандар, ааламдык философия дейт. Бир философия берилди. Бул жерде да так берилет. Кыргыздар бул кыргызчылык деген илимди, дүйнөлүк, ааламдык, жылдыздык илимди адамзатка силер закон, философия кылып айткыла дейт. Мына мынтип анатомия илимине салыштырып, астрология илимине салыштырып мен сүйлөгөндөй. Адам ааламдан ушундай жаралган экен эненин курсагында деп, ошентип анан түшүндүрүп берсең. Анан эле мындай эле алып барып туруп анан көрдө бейиш бар десең, эч ким ишенбейт. Анткени алар көрүнө жашоого ишенген. Жок дейт азыр мына. Мен өткөндө милицияга чакырыптыр. Сиз бейиш бар, бейиш жок, тозок жок деп атасыз дейт. Анан мен юристтерге чалдым. Эмне бул күнөөбү десем. Жок, жок да дейт. Эгер бар болсо, анан ал сен ал нерсени жок деп атсаң, анда ал тетриш болот эле дейт. Чын эле мына көрдө тозок жок, могу жашоо өзү тозок. Көрдө бейиш жок, могу жашоо өзү бейиш. Билсең заман жомок, бейиш дейт, билбесең тозок дегендей. Көрдүңүзбү? Ошентип мына аалам сырын эми ачып берди. Мурун ойлогон бирөөлөр асманда бир аксакал отурат деп ойлогондур. Мүмкүн жөн эле бир Кудай бар окшойт деп койгон же Бог. Аны бир материя катары, аны бир бирөөлөр кармап турат, такта отурса бир кызматчылар жок. Көрсө мына кыргыз бекер айтпайт экен да 7 катар аалам бар деп мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кыргыз илгертен сөз бар да. 7 катар аалам бар. 7 катар жер бар. 7 күн бар. Семья, жер 7 менен. 8 эмне? Чексиздик. Баягы 8ди мынтип жаткырып койгондо. Көрсө бул чоң энергия экен. Булар энергия. Анан адамды ким башкарат дегенде Кудай эмес. Жерде жашап өткөн адамдардын руху, жаны, арбагы же арбай деп коет экен. Кызматта көзөмөлдө дейт мына. Анан буга чынбы десең, ооба, ата жолунан арбайлар багыт берип атпайбы адамды кийип алып, бата берип. Бул чынбы десең, жайсаң ата онтомдоп болуп өткөн бир тарыхты берип атпайбы? Мына карасаңыз. Кызматта ким болду жайсаң ата? Адам ата көрүнбөдүбү? Кудайдын буйругу менен. Адам ата, мына көрдүңүз, мына жерде адам ата обоне баштаган арбайлар турат дейт да. Ушулар көзөмөтө, ушулар кызматта, көрдүңүзбү? Ошентип эң биринчи биз ааламдын сырын таанышсак, анан түшүнүп атабыз. Адам эмнеден жаралат экен? Ааламдан. Ушул могу